Eç kimden başına salvasın mındaydı. Bu yerden жүрегі зорайды да bir ötkende şu uydu görsek. Бардыгына коркунучтуу болуп атпайбы? Жалал-Абад облусунда киши колдуу болуп каза болгон 19 жаштагы кыздын жакындары шектүүнүн үйүнүн алдына кайрадан чогулду. Алар шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүрүп, үйү сүрдүрүлсүн деген талап коюшту. 58 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү милиция тарабынан кыйноого кабылганын айтып, кыйноолордун алдын алуу борборуна кайрылган. Буга байланыштуу улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков жана жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова келип, шектүү менен жолуккан. Бул жагдай жабырлануучу тарапты кыжырдантып, ачылган кылмыш ишине дагы нааразычылыгын пайда кылган. Бирок ошо 122 берене деп эле кайра айтып атат. Анын ичинде зордуктоо деген башка берене болсо керек. Аны кошуш керек сөзсүз. Ошон үчүн бул талап кылабыз ошону. Үйүн сүрдүрүп жок кылыш керек. Бул жерден жүрөгү зоройт да бир өткөндө ушу үйдү көрсөк. Бир депутат келип жогорку кеңештен 10 адам менен милицияханага барып, милицияханада жолу мени кое бересиң, мен депутатмын, мен көрүшүм керек деп, ускорый менен 3 доктурду алып алып, биздин кыжыбыбызга тийген. Аны адам өлтүргөндү коргоп, жанды карайтып атат. Биздин талабыбыз закон негизинде жооп бергенге жооп берсин деп келип чыгып атабыз да. Кайра мени үстүмөн инстаграмдарга чыгарышыптыр. Апасы минтип атат, антытат. Мен али эч нерсе кыла элекмин мына. Эми 40-ын өткөрдүм кызымын. Өзү жалгыз кызым бар эле. Эч кимдин башына салбасын мындайды. Азыр соттун чечимин күтүп болсо, ошого жараша мыйзам чегинде иш алып барабыз. Чогулгандар менен Сузак районунун акиминин орун басары жолугуп, алардын талабы соттун чечими менен гана ишке ашарын түшүндүрдү. Маркумдун жакындары шектүүнүн үйүнө кирүүгө аракеттенип, аларды милиция кызматкерлери токтотуп калды. Андан кийин Ош-Бишкек трассасына чыгып, жолду тосушту. Шектүүнүн үй бүлөсү окуядан кийин кетип калганын кошуналар айтып, анын айылдан көчүп кетишине кызыктар экенин белгилешти. Жашабасын жерде. Мына үй бузулсун, туура. Ошол үйдү сүрдүрсүн, керек болсо ушундай талаптарды коюп атат. Бирок Колдон болсун алышты. бир эле ушул жерде жашагандарга эмес, бул бардыгына коркунучтуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн тиги өлгөн кыз Акмандан экен. Ооба. Көргөн жерге охотага чыгат экен, булчу шоколадды алып алып, тияк-бияк кылып туруп айтып атышат. Биз бул жерде 35 жыл охотага чыгып, аңдып, ошол кайерден попал болуп калат. Керек болсо бардык жарандарга коопсуз, мына коркунучтуу болуп атат да. Бул окуяны уккандан кийин, мисалы мен өзүм коркуп үйгө барбадым мисалы. Үйгө барбайм. Малдарыбыз бар, бул жакта сарайда отурабыз да биз. Андан кийин кармал элек дегенде мен ушундай корктум да, эми биз мисалы жалгыз жашайбыз, может бизге да бирдеке кылаттыр. Андан кийин чындап биз мындай кылып коюп кое берсек, бул дагы кылат да, эртең дагы чыгат. Сөзсүз түрдө мисалы бизде акча менен чыгарып коюп атышат азыр. Мисалы 300 миң акча берсеңиз азыр чыгып кетет жөн эле. Неге сатыш керек? Мына жерде чеги бар, бу жерде чеги бар. Неге бул келиш керек берген? Келбеш керек, биз жашаш керек берде, мисалы бардыгыбыз каршыбыз. Кылмышка шектелген киши 20 жылдан ашуун абакта олтуруп чыккан. Ал зордуктоого жана башка беренелер менен бир нече ирет соттолуп, акыркы жолу 2021 жылы баңгизатка байланыштуу жоопкерчиликке тартылган. Милиция тарабынан жүргүзүлгөн тинтүү иштеринде 19 жаштагы кыз каза болгон күнү кийип жүргөн кийимдер шектүүнүн үйүнөн табылып, далил буюм катары алынган жана аны кыздын апасы ошол кийимдерди тааныган. Шектүүнүн буга чейин интернет тармагына жарыяланган жана денесиндеги жарааттар боюнча азыркы учурда ички иликтөө кызматы тарабынан иликтөө иштери башталган. Жыйынтык боюнча кошумча маалыматтар берилет. 8 ноябрда Нокен районунун Маас айылындагы сайдан киши колдуу болуп каза болгон 19 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Шектүү кызды шаарга жеткирем деп базар коргондон унаасына олтургузуп, Сузак районунун аймагында өлтүрүп, Нокендеги сайга сөөгүн таштаганын моюндаган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.